Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустагы 1437 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 924, Ош шаарында 71, Чүй облусунда 142, Ош облусунда 85, Талас облусунда 10, Нарын облусунда 7, Ысык көл облусунда 33, Жалал Абад облусунда 78, Баткен облусунда 87 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 568 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 315, Ош шаарында 65, Чүй облусунда 54, Ош облусунда 33, Нарын облусунда 3, Ысык көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 58, Баткен облусунда 13 бейтап оорудан айыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте 3, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1 жана Ысык көл облусунда 2 адам каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4126 бейтап, амбулатордук шартта 11589 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 34 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Стационарлардан 5, үй карантинден 13 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери 5614 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган, алардын ичинен 4979 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 132070 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 113212 киши айыгып чыкса, 2046 адам каза болду.